Баткен шаарындагы борбордук базар мына ушундай абалда күйүп жатат. Азыркы учурда 5-6 машина пожарный келди, бирок тилекке каршы өчүргөнгө жетишпей жатышат. Азыр аябай уланып келип жатышат. Бул Баткен базарында бардык дүкөндөр жыш жайгашканына байланыштуу мына ушундай абал болуп чыккан. Кудай сактасын, азыр мына МЧС кудай буюрса өчүрөт деп үмүт кылып отурабыз. Бул Нургазиев көчөсүндө жайгашкан Баткен шаарынын борбордук базары. Азыркы учурда элден дагы МЧСке бар күчү менен жардам берип жаткан учуру, бирок тилекке каршы өрт уландан барган сайын уланып жатат. Пожарный азыркы учурда жетишпей жатат. Тилекке каршы 5-6 машина суу чачылды, бирок дагы эле өчкөн жок. Эл аябай көп көчөдө. Бул борбордук базар болсо, ал бул тарабында Керемет банк, андан Айыл банк бар, жыш жайгашкан. Ошол күйүп жаткан, стергөттөн күйүп жаткан иш жагы болсо, Баткен шаарынын борбордук базарынын ички тарабы. Азыркы учурда өрт ошол жакка да кетти деп айтып жатышат. Элдер чогулган элдер. Бул жакта болсо сатуучулар болгон дүкөндөгү товарларын алып чыгышка жетишти, аракет кылып жатышат. Өрт башталганына азыркы учурда 1 саат болуп калды. Бүгін 29 август. Азыркы учурда көчкө машиналары келди. Кайра суу тотуп келип атышат. Бирок тилекке каршы дагы эле өчөтөк. Эки пожарный колуна турат. Тарабына 3-сү да келди.